Бүгүн 10 январ казак эли өлкөнүн бир катар аймактарында жүз берген башаламандыктан курман болгондорго аза күтүүдө. Казакстандагы кайгылуу окуяга байланыштуу өлкө башчыбыз Садыр Жапаров кесиптеши Касым-Жомарт Токаевга көңүл айтты. Президент өз сөзүндө эки мамлекеттин көп кылымдык тарыхый, руханий жана маданий жалпылыгына таянып, Казакстан Кыргызстандын ишенимдүү кошунасы жана стратегиялык өнөктөш экенин белгилеп, ар дайым колдой турганын билдирди. Казакстанда болуп өткөн кайгылуу окуяларды терең тынчсыздануу менен жүрөгүм ооруп кабыл алдым. Кыргыз элинин жана өзүмдүн атымдан Казакстандын тынч калкынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн курман болгондугуна байланыштуу жалпы улуттук аза күтүү күнүндө сизге жана боордош казак элине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жыл жаңырар менен Казакстанда жүз берген окуяда жүздөй адамдар каза болушту. Алардын арасында наристелер да бар болчу. Ооруканага медициналык жардам алуу үчүн кайрылгандардын саны миңдеп саналган. Легендарлуу парламенттин депутаты Орузбек Акимбаев кошуна Казакстандагы тополоңго баштан аяк тынчсыздануу менен көз салып турганын айтып, боордошторго кайрылды. Казак элинин башына түшкөн мүшкүл ишке дайыма казак эли кыргыз эли менен бирге ынтымак келген эл өзүнүн сабырдуулугун, чыдамдуулугун көрсөтүп, бул күндөр да өтөт. Бул күндөр да артта калат, тарыхта калат. Ошон үчүн бүгүнкү оорчулукта өздөрүнүн улуулугун көрсөтүп, ошол өтүп кеткен адамдардын үй бүлөсү, ата энеси, туугандуулугу бар, ошолорго көңүл айтам. Ушул өткөн иш бардыгына тең сабак болуп, биз ошондой жолго барбашыбыз керек экен деп, жалгыз эле Казакстандын эле эмес, жалпы Орто Азиянын эли, бүт дүйнөсүндөгү элдер, мамлекеттер ушуга окшогон нерселерден өзүнө жеткиликтүү таянак чыгарса деп айтар элем. Ал эми казак элинин кайгысын тең бөлүшүп, мындан ар жагында алардын жашоосунда бактылуу турмуш, ырыс ынтымак, келечек болушун каалар элем. Ушул тапта Казакстанда абал туруктуу сакталууда. Окуяга тийиштүү адамдар саясий баасын берип, күнөөлөр жазага тартылууда. Ал эми кыргыз эли казак бир туугандарга тынчтык тилеп, материалдык жана моралдык жактан жардам көрсөтүүнү улантууда. Биз баягы эки куштун эки канатындай элбиз. Ошо биздин бир канатыбыз кайрылгансып, биз аябай кайгырып, аза күтүп атабыз. Колдон келген гуманитардык жардамдарды, көмөктөрүбүздү биз аябайбыз. Биз боордош бир тууган элге эч качан аяган эмеспиз. Кыргыз эли те баягытадан айкөл, кеңпейил, берешен эл. Биз казак элинин эч качан мындай абалда калышына биз жол бербейбиз. Эскерте кетсек, 2 январда Казакстандын батышында суюлтулган газдын кымбатташына байланыштуу нараазычылык акциялары башталган. Кийин өлкөнүн башка аймактарына да жайылган. Тополоңдо белгисиз адамдар тарабынан Алматыда ондогон соода түйүндөрү, дүкөндөр, банктар тонолгон. Иликтөө иштери уланууда. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.